Assalamu алейкум. Биздин жогорку кеңеште иштеп жаткан урматтуу депутат байкелерибиз, эжекелерибиз, тең туш жана инилерибиз, карындаштарыбыз. Биздин карапайым элдин бир жакшы сиздерден үмүтү бар болгон үчүн сиздерди шайлаганбызда баягы биздин көйгөйүбүздү чечет, бизге шарт түзөт, бизге ушундай бир жашоо шартыбызга жакшынакай бир мүмкүнчүлүктөр түзүп берет деп биз сиздерди шайлаганбыз да. А мындай карап көрсөк, азыр мына кече жогорку кеңештен жана машинаны айтып атасыздар. Жогорку кеңештен дагы бир элге жакпаган бир закондорду киргизип атасыздар да. Как будто сиздер бир байкуштарды шайлап алгандай болуп калдык да, карапайым элчи. Биз сиздерден үмүтүбүз чоң эле, бирок биз байкуштарды шайлап алгандай болуп калдык да. Урматтуу биздин жогорку кеңештин депутаттары, сиздер машинасы жок адамдар эмессиздер, Кудайга шүгүрсүздөр. Үйү жок адамдар эмессиздер. Сиздер Кудайга шүгүрсүздөр. Сиздер ачка калган жоксуздар, кийимиңиздер жыртык эмес. Туура түшүнүңүздөр. Биз сиздерден үмүт кылганбыз, силер наоборот бизден үмүт кылып ошол жака барып, биздин эзебибизден, карапайым элдин эзебинен иш кылайын деп турсуздар. Машина алып, анан квартира, тамак ашыңарга чейин, баскан турганыңарга чейин бүт карапайым элдинен болуп атат да. Урматтуу биздин депутаттар, атыңыздарды атабай эле коёк, бирок 90-ыңыздарга тең тиешелүү да. Сураныч. Кыжырга тийбей мындай жакшынакай бир закондорду айтсаңыздар боло. Биздин көйгөйлөрдү карапайым элге шарт түзсөңөр боло. Ушу өзүңөргө каалаган машинаны, каалаган үйдү, каалаган кийимди, каалаган жерге барып эз алганыңарды карапайым элге түзсөңөр боло. Силердин вообще бизге керегиңер да жок болуп калды, чынын айтайыкпы. 90 эмес, бирөөңүн да керегиң жок болуп калды. Силерден үмүт кылсак, силер кайта бизге мойнубузга эшектей эле миндиңер го. Машинаны эмне кыласыздар? Отказ бериңиздерчи сураныч. Алда жерде менмин деген, патриотмун деген жигиттер баргазыңар, байкелер. Бизден да байкуш болуп кеттиңер го силер, бизден да мындай кедей болуп кеттиңер го. Эгер сиздер макул десеңиздер, алдагы идеяңарды артка тарткыла. Миң агитатор дейби? Ана шайлоого келбегендерге иштер алып деп. Не бизди мажбурлап апарасыңарбы? Шайлоого койсок не башыбызды жулуп аласыңарбы? Шайлагыбыз да келбей калды. Силердин мондай нерсеңерди көрүп атып, шайлагыбыз да келбей калды. Эртең дагы шайлап койсок, дагы бирдекелерди айтып чыгасыңар. Самолет алып берле деп чыкпасаңар болду силер. Бир киши 3 кишини шайлалат деген мыйзамды киргизейин деп атсыңар. Мен өткөндө да айттым эле. Айылдык кеңештин депутаттарына шайланыш үчүн бир киши 6-7 кишини шайлай алат деген мыйзамды жокко чыгарып бериле дегем. Мына ошо айылга иштейм деген мен деген патриоттор өтпөй калып, тууган уру көп, таанышы көптөр ошентип өтүп алып, мынакей айылда иштер жүрбөй жатат. Айтып атып, тил тешилип атат. Эми жогорку кеңешке ошо системаны киргизип алсаңар, бирок эле өмүр бою депутат болгонго эле бир мыйзам жазбайсыздарбы анда? Бизден кетсе кечирип койгула, мен бирок күйгөнүмдөн айтып атам. Урматтуу, ушул жерде депутаттар угуп атсаңыздар, могу мыйзамды артка кагып, наоборот, карапайым элге бирке шарт түзгөндү үйрөнгүлөчү.